Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Кыянын жашоочулары. Менин атым Ноа Брэдшер, мен Калифорния штатынан болом, Америка. Мен Калпак English Академиясынын негиздөөчүсү менен директормун. 2019 жыл Кыргызстанга биринчи келдим. Калпак англис тили академиясы тууралуу кенен айтып берсеңиз анда. 8 филиал бар, 70 ашык мугалим жана администратор иштейт. Бизде өзү негизи эле разговорныйга көбүрөөк басым жасайбыз. Келген окуучулар мен билем, түшүнөм, бирок сүйлөгөндөн кыйналам дейт да. Ошондуктан бизде көбүрөөк ошол сүйлөткөнгө аракет кылабыз да. Бишкекке барып окуштун кажети жок экен. Кызыл Кыядан деле окуп, ошол жогорку жактарга барса болот. Бул АУЦага, УЦага тапшырам деген окуучулар болсо, аларга дагы жардам беребиз. Учурда 2 окуучубуз АУЦада окуп атат, 50% скидка менен, 1 окуучу Турцияда 100% скидка менен окуп атат. Жакында эле бизде врачтар окуп кетишти. Алар да Индияда ошол операциянын жаңы түрүн үйрөнгөнү кетип атышыптыр. МЧСтин сотрудниктери дагы келип окуп кетишти. Кичинекей балдардан тартып, Лумунга чейин окутат экенсиз. Кичинекей балдарды канча жаштан кабыл аласыздар? Кичинекейлерди 3-класстан баштап. Улуттук баалуулуктарды дагы караган бир академия десек болот, Урматтуу көрөрмандар, ушул жерге келип сиздер да окусаңыздар болот. Кызыл Кыя шаарында жаңы ачылган Сумая Гранд ресторан сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Сумая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Аты жөнүм Назим Маматсултанов. Бул чыгарылышта мен аябай сонун бир инсандар менен маек курам деп келип отурам. Тагы айтканда, Кызыл Кыя шаарында ачылган Калпак англис тили академиясынын негиздөөчүлөрү менен бүгүн биз интервью алганы келдик. Ушул окуу жайдын негиздөөчүлөрү менен бир аз тааныштырайын, анан кеңири интервью алып маектешсек болот. Калпак англис тили академиясынын негиздөөчүсү Ноа Брэдшер мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Ошондой эле Калпак академиясынын Кызыл Кыя шаарындагы филиалынын директору Динара Тургунова. Саламатсызбы? Амандашып алалы анда биздин жалпы көрөрмандар менен анан кенен бир маек курсак. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Кыянын жашоочулары. Мен Калпак English Академиясынын директор. Мен бүгүн Калпак англис тили академиясы маалымат берем. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Ноа Брэдшер, мен Калифорния штатынан болом, Америка. Мен Калпак English Академиясынын негиздөөчүсү менен директормун. Мен Калифорния мамлекеттик университеттен тарых боюнча бакалавр, анан Улуу Британиядан тарых боюнча магистр диплом бар. Мен 2019 жыл Кыргызстанга биринчи келдим. Мен Тынчтык корпус деген программа менен келдим. Мен Ош шаардын жакында Кыргыз Чек деген айылдын мектепте англис тил мугалим болуп иштедим. Анан пандемия үчүн мен Америкага кайра кеттим. Бирок пандемиядан кийин мен Кыргызстанга кайра келдим. Калпак негиздедим. Абдан жакшы. Ушул Калпак англис тили академиясы тууралуу кенен айтып берсеңиз анда. Макул. Мен 2022 жыл кесиптеш Советбек Сакиров менен Калпак негиздедим. Биз биринчи $1,000 инвестиция менен иштеп баштадык. Анан азыр бизде 8 филиал бар, 70 ашык мугалим жана администратор иштейт. Анан 1400 ашык окуучулар окуйт. Биз Калпак курс башка курстардан айырмасы көп. Эң биринчи биз өзүбүз окуу план менен окутабыз. Биз башка китеп, мисалы үчүн English File, Oxford, Cambridge деген китеп колдонбойбуз.
Анан экинчи биз шаар гана эмес иштейбиз, биз аймактар иштейбиз. Бизде Нокат, Өзгөн, Кадамжай, Кызыл Кия, Жалал Абадда филиалыбыз бар. Бул академияны ачып, кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Биз кандай десем, биз чет өлкөгө окуу үчүн көп окуучулар жөнөткөн. Мисалы үчүн бул жыл бир студент Түркияда 100%, 4 жыл 100% стипend алды. Анан ал азыр Түркияда окуйт. Анан биз Flex деген программа бар. Бул Америкага 10-11 класс үчүн Америкага бир жыл окуу программа, бекер окуйт. Өткөн жыл биз 5-6 окуучу жөнөткөн, анан бул жыл бизде 20 семифиналист бар бул программа үчүн. Калпак академиясынын кыргыз тилин ошол экинчи филиалын Кызылкая шаарына ачып отурат экенсиз. Ооба. Эмне үчүн экинчи филиалды Кызылкаяга ачыш план болду? Биз Ош филиал ачкандан кийин биз Жалал Абад ачканда план бар. Ошон үчүн Жалал Абад Түштүк Кыргызстандын экинчи чоң шаар. Бирок биз ошол убакта жакшы партнер таба алган жокпуз. Биз жаңы филиал ачканда эң маанилүү нерсе, эң татаал нерсе жакшы партнер табышыбыз керек. Анан ошол убакта бизде Ош филиалда бир мугалим иштеди, Айзат деген мугалим, ал Кызыл Киядан келди. Анан ал жардам берди, ал Кызыл Кияга кайра көчүп кетти, анан биз Кызыл Кия филиал жардам берди, ачууга жардам берди. Анан 2-3 айдан кийин биз Динара менен иштеп баштады. Анан ал Кызыл Киянын директор иштеп баштады. Абдан жакшы. Эмне себептен Калпак деп аталып калды бул академиянын аты? Башка курстар аңыз тил гана ат бар. Мисалы үчүн Hello деген же Number 1 English, Cambridge English. Бирок менин планым кыргыз маданият менен Американ маданият аралаш болуш керек. Ошон үчүн мен Калпак деп аталды. Анан мен Калпак жакшы көрөм, сонун баш кийим. Ошон үчүн мен Калпак чечтим, Калпак. Анда Брошер мырзаны биз анча кыйнабайлы. Алдыдагы максаттарыңыз жөнүндө айта өтсөңүз. Биздин кийинки жыл план, биз дагы 3 филиал ачабыз кийинки жыл. Ошто дагы 2 Калпак Kids деген филиал ачабыз. Калпак Kids бул биздин балдар үчүн борбор. Анан биз Кызыл Кия жок, Кара Суу шаарында ачабыз. Калпак Kids да. Кара Суу шаар бул Калпак English, анан Ош шаарда дагы 2 филиал Калпак Kids. Динара Тургунова менен кененирээк маектешели, ошол академия жөнүндө айтып берсеңиз. Алгач биздин көрөрмандар менен толук саламдашып, анан баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызылкая шаарынын тургундары. Бүгүн биз сиздерге Калпак академиясы боюнча толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Алгач эле биздин программа боюнча айтып кетсем, биз сабак учурунда китептерди колдонбойбуз. Азыр технологиянын заманы болгонуна байланыштуу окуучуларга китеп менен окуган аябай кызыксыз, зеригиштүү. Ошондуктан биздин сабагыбыздын планы, сабак учурунда колдонулуучу слайд-шоу материалдар, сабактын заданиялары, тапшырмалары, биздин аудирование, ОРТ-нын материалдары, IELTS, Flex, TOEFL-дун бардык биз сабак берүүчү программалардын материалдары Калпактын сайтынан киргизилген. Бизге келген мугалимдер биздин пландын жардамында биздин материалдарын менен окутушат. Бизде чоңдор менен кичинекейлерди кош окутпайбыз. 8 класска чейинки окуучуларды аларды өздөрүнө бөлүп окутабыз. Алардын программасынан биз 4 уровеньге бөлгөнбүз. Seed, Sprout, Blossom, Flower деп аталат. Алар дегени семечка, росток, бутон, цветок деп
которобуз. Анда биринчи семечканы урукта эгебиз, андан ал өсүп чыгат, анан жалбырак байлайт, анан гүл болуп өсүп өнөт, гүлдөйт деген маанини билдирет. Ар бир уровень 3 айдан 4 айга чейин окулат. Биринчи уровень боюнча айтып кетсем, ар бир уровеньде сөз байлыгы 150 сөздөн жатташ керек да. Кичинекейлерде ошол биринчи уровеньде аларда тамгаларды, тыбыштарды окутабыз, туура окуганды үйрөнүшөт. Себеби бизге келген окуучулардын көпчүлүгүндө ушул проблема бар да, туура окугандан кыйналышат. Даже чоң класстын окуучулары дагы кыйналышат да. Кээде алар чоңдор, ошол неберелерин алып келген чоң эне, чоң аталар, апалар дагы ошо балдарын сабакка алып келгенче кызыгып, алар дагы кошо сабакка кирип окушат да. И 3 айдын аралыгында алардын сөз байлыгы 150ге жетет, и еще элементарный грамматикаларды өтүп башташат, туура окуганды үйрөнүшөт. Ар бир уровеньден кийин тест алабыз, кичинекейлерден дагы, чоңдордон дагы. Тесттен 50%тен өткөн окуучулар андан кийинки уровеньге өтүшөт. 3 айда окуп бүтүп сразу өтүп кетпейт да. Өтпөй калган окуучулар негизи болбойт деле. Если өтпөй калса, ошо ошибкалардын үстүнөн кайрадан повторный окуп, отработка кылып, кайрадан тест тапшырышат. Ошол биз айткан талапка жеткенде гана андан кийинки уровеньге өтүшөт. Чоңдордо болсо, алардын программасы башка. Аларда сразу эле ошо элементарный грамматикалардан баштап окутабыз. Мисалы, beginner деп коебуз, ал начинающий уровень. Анда дагы 3 айдан 4 айгача окушат. Анда баштап сөз байлыктарын толтурабыз, элементарный грамматиканы окушат. 3-чү сабактан баштап эле алар уже тексттерди пересказ кыла башташаттыр да. 3 айды бүткөндөн кийин бизде impromptu speaking деген заданиябыз бар. Анда speaking деп коебуз, разговорныйын текшеребиз да. Бизде өзү негизи эле разговорныйга көбүрөөк басым жасайбыз. Себеби келген окуучулар мен билем, түшүнөм, бирок сүйлөгөндөн кыйналам дейт да. Ошондуктан бизде көбүрөөк ошол сүйлөткөнгө аракет кылабыз да. Ошол impromptu speakingде бир суроо берип, мисалы, эң жөнөкөй эле бүгүнкү аба ырайы кандай, же болбосо азыр өзүңдү кандай сезип турасың деген суроого алар 1 минут аралыгында ошол англис тилинде жооп бере алышы керек. Андан тышкары ошол грамматикадан 50% тапшыра алыш керек да. Негизинен бизде бардык окуучулар эле кенен эле тапшырышат, 80-90%ке чейин тапшырышат. 50%тен өтпөгөн окуучулар ошол кайрадан повторный отработка кылып тапшырышат. Экинчи уровеньде болсо elementary деп коет, ал продолжающий уровень. Анда негизинен грамматиканы окутабыз, андан тексттерден бир аз татаалашат. Мисалы, Улуу Кытай дуалы боюнча же болбосо Елизаветанын өмүр баяны деген ал татаал темалар. Ал теманы аудированиясын угуп, текстти окуп, окуучуларыбыз сразу эле ошол пересказ кылып бере алышат да. Андан кийин заданиялар бар, ошол заданияларды окуп, группанын ичинде талкуу кылып, тапшырып ошентип кете берет да. Окуучуларды кантип кабыл аласыздар бул академияга? Келгенде сразу эле аларды нолдон баштап кабыл албайбыз. Келгенде буга чейин мектепте жакшы окуган болушу мүмкүн, же болбосо башка курстарда окуп келген болушу мүмкүн. Келгенде өзүнүн атайын тесттерибиз бар. Тесттерди текшерип көрөбүз и 1-2 суроо берип көрөбүз. Анан ошого карап байкап, туура келген уровеньге киргизебиз. Понедельниктен субботага чейин 9-дан 6:30 иштейбиз. Ошол окуучуларга өздөрүнө ыңгайлуу болгон убакытта келип окушса боло берет. Анан канча мугалим иштейт бул академияда? Жана мугалимдердин тажрыйбасы кандай деген суроо келет. Айтып өткөндөй эле, Калпак академиясы азыркы учурда 80 чакты мугалимди иш менен камсыздап келатат. Мугалимдер келгенде биринчи пробный урок өткөрүп көрөбүз. Окуучулар менен кандай тил табыша алат, ошол психологиясын түшүнөбү, анан ошол өтүлгөн темаларды жеткиликтүү кылып түшүндүрүп бере алабы байкап, андан кийин алар менен 1 жылдык контракт түзөбүз. Ошентип кабыл алсаңыздар болот. Түзөбүз, андан кийин аларга TESOL, чоң группалардын мугалимдерге TESOL деген программа сатып беребиз, кичинекей группалардын мугалимдерине TEL деген программа сатып беребиз. Анда ал программалар мугалимдин методикасынын, окутуу методикасын өнүп турат. Андан тышкары главный офисибиз биздики Ошто Ололодо жайгашкан. Жалпы ошол 8 филиалдын мугалимдерин жылына 2 жолу чогултуп, атайын бесплатный тренингдер болот, семинарлар болот. Биздин мугалимдерибизге мотивация болсун үчүн приздерди уюштурабыз. Ошол ар кандай иш-чараларды өткөрүп турабыз. Шаардык мектептер менен байланышыңыздар барбы? Ооба, шаардык мектептер менен байланышыбыз аябай жакшы, тыгыз байланыштабыз. Биздин окуучулардын көпчүлүк бөлүгү 1-2
4-13 мектептерден келишет. Аларга майрамдарда ошол англис тили сабагында колдонулуучу флеш-карталар, колонка, баннер, доска сыяктуу белектерди берип турабыз англис тили мугалимдерине. Андан тышкары азыркы учурда окуучуларды гана окутпастан ошол мектептин мугалимдерин да окутайлы деп чечкенбиз. Британиянын посолу менен биргеликте бир грант утуп алганбыз. Ал грантта бизге 30 мугалимге мүмкүнчүлүк алганбыз. Аларды 2,5 ай бою IELTS программасына бекер окутуп, Бишкекке алып баруу билетин төлөп беребиз. Ал жакта жатаканасыны, ал жакта мисалы IELTS программасын тапшырыш үчүн бир мугалимге $200 акча төлөнүш керек да. Ошол 30 мугалимде ошол бардык расходторуну ошол программа өзү каржылап берет да. Ал программанын өзгөчөлүктөрү мисалы башка мамлекеттерде англис тили мугалимин ишке кабыл алуудан мурда IELTS-тын сертификатын сурашат да. IELTS-тын сертификатыңыз болсо, ага кошумча айлык төлөп берет. Мисалы Кыргызстанда андай талап дагы жок, бизде андай мүмкүнчүлүк дагы жок да кошумча. Бирок эгер бизде IELTS-тын сертификатын алсак, чет өлкөдө окуп келсе болот, квалификациясын жогорулатса болот. Андан тышкары мектептерде аттестациядан өткөргөндө же болбосо университетте аккредитациядан өткөргөндө мугалимдин жеке планында өз билимин өркүндөтүү деген пункту бар. Ошол жерде балл коюлат. IELTS-тын сертификаты бар мугалимдер эң жогорку баллды койсо болот. Кээинки ошол окуу жайларда ага деле кошумча надбавка төлөп беришет. Азыркы учурда ошол мугалим Кызыл Кайдан 9 мугалим ошол мүмкүнчүлүккө ээ болушту. Абдан жакшы. Көп балалуу үй бүлөлөргө арзандатуу барбы? Жана кошумча кандай адистер бар? Ооба, бизде жылына 4 жолу скидка көрүп турабыз. Нооруз майрамына карата каникулда, ошол жакы каникулда, кайра окууга кайтканда, анан жаңы жылда 4 жолу ошол 20% акция болуп турат. Ошол 3 айга алдын ала төлөм жүргүзгөндө 20% акция болот. Андан тышкары эгер өзү негизги бизде оплата бир айга 2500, эгер бир семьядан 2 бала келсе 2200 болот, анан 3 же 4 болсо анда 2000 сомдон кылып беребиз, арзандатып беребиз. Кошумча курстарга келсек, бизде сабактарда негизинен окуучулар негизинен ошо орус тилдүү мектептерден келгенден байланыштуу. Бизде сабактар баштапкы уровеньде англисче, орусча болот. Которгондо англисчеден орусчага, орусчадан англисчеге которобуз. Айылдан келген окуучуларыбыз да көп, бирок алар үчүн ошол орусча англисче өткөндө бир аз кыйналып калышат. Ошондуктан аларга орус тили курсун ачканбыз. Бизге ментальный арифметикага талап көп. Ошондуктан ментальный арифметика курсу дагы бар. Анда дагы окуучуларыбыз аябай көптөгөн ийгиликтерге жетишип атат. Жакында эле Наманганга барып келишти, Ошто, Ташкентке барып, алдыңкы орундарды ээлеп, Дубайга ваучер утуп келишкен. Азыркы учурда 3 окуучубуз Дубайда экзамен тапшырып жатышат. Кийинки жумада дагы 2 окуучубуз Дубайга учуп кетет. Жыйынтыктар абдан сонун болуп атыптыр. Таптакыр ушул англис тилин билбеген окуучу дагы канча айда өргөнүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар? Ал мугалимден дагы, окуучудан дагы зависит этет. Эгер биздин программа менен калтырбай, тапшырмаларын өз убагында аткарып, сабактарды калтырбай келсе, 3 айда, мисалы, өзү жөнүндө, ата-энеси, ошол семьясы жөнүндө, кайсы жерде окуйт, достору жөнүндө кеңири жаттап эмес, өзүнүн сөзү менен айтып калат. Кеңири сүйлөө кеңири, прям бар жокто кеңири айта албайт, бирок ушул темалар боюнча айта алат да. Өзүнүн семьясы, менин досум, менин күнүм деп өзү жөнүндө кеңири тааныштырып, бир жерге барса, ошо өзүнүн жолун таап кете алат да, 3 айдын ичинде окуса. Абдан жакшы. Калпак академиясы негизи качан негизделди жана Кызыл Кыялга келгенине канча убакыт болду? 22-жылы январда негизделген, 1-ошко ачылган. Кызыл Каяга 2022-жылы 1-июлда ачылган. Уже 2 жылдан ашып калды Кызыл Каяда иштеп баштаганыбызга. Азыркы учурда ошол Кызыл Кая шаарындагы окуучулардын кабыл алышы кандай болуп атат бул академияны жана канча окуучу окуп жатат азыркы учурда? Жалпысынан ошол 1,5 миң окуучу бар азыркы учурда. Бирок жылдан жылга окуучунун саны аябай көбөйдү. Себеби бизде окуучулар үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Айтып өткөндөй, бизде 8-9-10 класстарды Flex деген программага даярдайбыз.
Ал американская программа 3 турдан турат. Эгер ошондон өтүп кетсе, ошол үйүнөн чыгып Америкага барып, окуп кайра келгенге чейинки расходторду бардыгын ошол программа каржылайт. Плюс ай сайын $200 аларга стипендия берип турат да күнүмдүк расходуна. Мурда бул нерсе окуучулар үчүн бул жомоктой сезилген, көпчүлүк ишенген эмес, бирок азыркы күндө ушул быйылкы жылдын эсебинен 6 окуучубуз 6 штатта окуп жатышат. Ошолорду көрүп, Инстаграмда алар менен байланышып, чындап эле барса болот экен деп жылдан жылга окуучулар саны көбөйүп атат да. Мисалы быйылкы жылдан 2-турдан өткөн окуучулар дагы негизи кыйын да өтүү. Быйылкы жылда Калпак академиясынан 20 ашык окуучубуз өттү. Азыркы учурда алар 3-турду тапшырышып, кээ биркилери азыр бүгүн дагы интервьюлары бар. Интервьюсун тапшырып атат. Эми азыр жыйынтыгын күтүп турабыз. Мына февраль-марттарда жыйынтыгы келсе, ошого карап өткөн окуучулардын документтерин даярдап баштайбыз. Бир гана 8-9 класстын окуучулары. 8-10 класстын окуучулары. Ал программага кечиктик дегендер үчүн Юград деген дагы программабыз бар. Ал студенттер үчүн тапшыруу структуралары окшош эле. Алар дагы ушул структура боюнча тапшырса Юград деген программага, алар дагы ошол окуу жылынын 1 семестрин ошол чет өлкөдөгү университеттерде окуп келишсе болот. Студент эместер үчүн алар азыр мисалы чет өлкөгө бардык эле окуучу чет өлкөдө окууну кыялданып уже аракет кылып атышат да. Эгер ошол жака чыгам десе, биринчи эле TOEFL-дун, анан IELTS-тын балын сурашат да. Эң негизгиси бизде ошол Юград, Флекске даярдоо курстары бизде окуган окуучулар үчүн бонус катары бесплатный болот. И ментальный арифметикада окуган окуучулар үчүн спортстейкинг менен нейрогимнастика бонус катары бесплатный болот. Даярдап берүү курстары. Демек, Бишкекке барып окуштун кажети жок экен. Ошко барып окуштун кажети жок экен. Бир гана ошо Кызыл Кыядан деле окуп, ошол жогорку жактарга барса болот. Жакшы мүмкүнчүлүк. Андан тышкары ошол АУЦага, УЦага тапшырам деген окуучулар болсо, аларга дагы жардам беребиз. Ошол айтып өткөндөй эле азыркы учурда 2 окуучубуз АУЦада окуп атат 50% скидка менен, 1 окуучу Турцияда 100% скидка менен окуп атат. Көпчүлүк окуучуларга жана айыл тургундардагы окуучуларга жомоктой эле сезилсе керек, башка өлкөгө чыгып окуп келиш дегендей. Сиздер аябай сонун бир мүмкүнчүлүк түзүп атыпсыздар. Айылдан келген окуучу деле, демек 8-9 класс болсо, ошол программалар менен барса болот. Азыр ошолорду көрүп окуучулар уже 5-6 класстан баштап эле даярданып башташат. Себеби ага баруу үчүн ал жака барганда ошол бир семьяга кирип, ошол семьянын бир члени катары жашайт. Анан Американын англис тилдүү мектептерде окушат. Ал жерде ошол бардык предметтерди англис тилинде өтүшөт. Ошол предметтерди түшүнүп кете тургандар айтышат, англис тилинин уровени жогору болуш керек да. Ага сразу эле жетпейт. Жок дегенде 6 ай окуш керек да. Ошон үчүн азыр керки түшүнгөн ата-энелер, ошол сыртка жөнөтөм деген ата-энелер уже 5-6 класстан баштап бизге берип, именно ошо тармакта окутуп бергиле деп суранып келатышат. Азыр окуучулар эле эмес, тил билсе, башка бардык специалисттер үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр аябай көп мүмкүнчүлүк эшиктер ачылат да. Жакында эле бизде врачтар окуп кетишти. Алар да Индияда ошол операциянын жаңы түрүн үйрөнгөнү кетип атышыптыр. Алар дагы бизге англис тили керек деп, алар үйрөнүп кетишти. Быйыл табигый кырсыктар көп болгонуна байланыштуу МЧСтин сотрудниктери дагы келип окуп кетишти. Азыркы учурда банктан, цемент заводдон дагы кечки группага ачып бергиле, өзүбүзгө отдельно биз дагы окуйлу деп жатышат. Демек алар деле англис тилин билсе, алар дагы чет өлкөдө квалификациясын жогорулатып келсе болот. Абдан жакшы. Тил билсең эч качан көчөдө калбайсың дегендей эле. Тил билген негизи жакшы. Демек, кичинекей балдардан тартып, лумунга чейин окутат экенсиздер. Кичинекей балдарды канча жаштан кабыл аласыздар? Кичинекейлерди 3-класстан баштап. 3-класстан. Себеби жеке менчик мектептерде 1-класстан баштап кирет, мамлекеттик мектептерде 3-класстан баштап кирет. Анын үчүн алар орус тилде дагы, кыргыз тилде дагы кеңири жазып калыш керек. Себеби сразу эле англис тилге киргизип койсо, бир аз кыйналып калышат. Ошо 3-4-класстан кирсе, кеңири жетишип кете алат да. Анан кечке эле ошол окуучуларды окута бербейбиз. Мисалы, зеригип кеткенде бул жерде color party өткөрөбүз, караоке кылышат сабактан кийин. Андан тышкары буларга спорттук оюндар болуп турат, talking club болуп турат. Мурдагыда 80 окуучуну ошко бесплатно алып барып келдик. Ал жерде обучение болду окуучулар үчүн. Бирок азыр калуучулар аябай көп болгон үчүн анча окуучуну алып берип келүү дагы оңой эмес экен да. Ушул жерде өткөрүп атабыз. Бизде Оштогу филиалыбызда чет элден келген мугалимдерибиз көп.
жакында эле Оскар деген мугалимибиз келип Хэллоуин деген темада толкинг-клаб өтүп кетти. Ошол окуучуларга мотивация болсун үчүн, окугандан зеригип кетпеш үчүн ошондой оюндарды өткөрүп турабыз. Саякаттарды уюштурабыз. Анан майрамдарда чогуу майрамдайбыз. Жакшы. Могул кичинекейлерди окутканыңыздарда группа толгондо окуп ачылабы? Башталабы же кандай? Баштап жалгыз деле окута бересиз? Жок, бир группада 12, максимум 12 окуучу бар. Себеби 1,5 саат болот. Ошол мугалим 1,5 саат аралыгында бир окуучу менен иштешкенге үлгүрүш керек да. Андан көп окуучу болбойт. Баштапкы группа ачылганда ошол 12 окуучуну кабыл алабыз. Кээде ага деле жетпей калат, 18-9 окуучу дагы болуп калат. Ошондо группаны ачабыз. Себеби бардыгы теманы бирдей баштап кетиш керек да. Жеке индивидуальный обучениябыз жок. Улуу муундаргачы? Улуу муундарга деле ошондой болот. Группа менен сабак болот. Негизи ошол 8-класска чейинкилерди отдельно окутабыз, чоңдорду жаш курагы чектелбейт да, аларды только уровеньге карап туруп бөлөбүз. Мисалы, эгер сиз бизде окуйм десеңиз, буга чейин башка жакта окуп келген болсоңуз, сизди текшерип көрөбүз, разговоруңузду текшерип көрөбүз, грамматикаңызды текшерип көрүп, окуп жаткан группага деле кошуп окута беребиз, эгер мисте болсо. Анда алдыдагы пландарыңыз боюнча айтып өтөлү. Алдыда пландарыбыз көп. Мугалимдер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы жаңы гранттарды, жаңы инвестициялар тартайлы деп жатабыз. Азыр мисалы элементарный эле мына шаардын мектептерде англис тили мугалимдеринин тест эле жыйын өткөрүп турушат экен. Биз ал жөнүндө билген эмеспиз. Ошол мектепке барганда англис тили мугалимдеринин жыйыны болот. Ал жерде ошол ар кайсыл методикалар боюнча талкуу болот экен. Ошолго бизден врач көз чакырышты, келип сабак өтүп бергиле деп. Бул да болсо чоң жетишкендик. Ошол Кызыл Каяда дагы ошол кичинекей шаар болсо дагы ошол коомго жакшы салым кошуп атабыз деп ойлойм. Алдыда дагы буюрса дагы пландар бар. Ишке ашкандан дагы кайраздерди чакырабыз. Жакшы. Калпак англис тили академиясынын окутуучу жерлери аябай көп экен. Ичинде дагы бар экен. Мына 5-кабатында ушул Айсулуу торговый центрдин жана үстүңкү кабатында дагы мына көрдүңүздөр, таза абада дагы сиздердин балдарыңыздарды окутат экен. Бул жакта кандай болуп атат? Бул жакта дагы сабактарыбыз болуп турат. Жайында ошо кечки салкында окуучулар бул жака чыгып окушат, кээде өздөрү өз каалоосу менен да бул жака чыгып окушат. Бул бир гранттан 3 кыргызды утуп алганбыз. Бирөөсү Кызыл Каяда, бирөөсү Оштогу филиалда, бирөөсү Жалал Абадта. 2025-жылы ушул 3 кыргыз үйдү жаратылышка алып барып, ошо летний лагерь кылайлы деп атканбыз. Бул жакта дагы көрсөңөр болот. Кадимгидей бул жакта дагы окуйт. Кирип бир аз тартып көрсөтөлү. Бул калпактын аталышы, бул кыргыз үйдүн курулушу дагы бул кыргыз элине болгон сый урмат деп билем. Себеби калпактын бул биздин негизги улуттук баш кийимибиз. Алар деле Новоз айткандай Оксфорд, Кембридж деп койсо болмок, бирок ошол биздин улутты урматтап ошол биздин баш кийимибизди, анын жада калса ошол кыргыздар жашап өткөн ушул боз үйдү алып келип ушунун ичинде ангерсил өткөн да, бул өзгөчө. Улуттук баалуулуктарды дагы караган бир академия десек болот, ушундай сонун экен. Урматтуу көрөрмандар, эч кайсыл бир англис тили окутуучу жерлерде мондой бир кыргыз үйлөр, өзүнчө бир жасалгалар жок болсо керек. Буларда болсо ушундай бир өзгөчөлүктөр дагы бар экен. Андыктан сиздер дагы балдарыңыздарды ушул академияга берсеңиздер болот экен. Мыкты ушул англис тилин жана орус тилин да өздөштүрсө болот, Бизде негизинен англис тили академиясы, англис тилин курсту окутабыз, ал кошумча курс катары орус тили жана ментальная арифметика бар. Ал только Кызыл Каянын филиалында гана бар, башка жакта жок. Калганында только англис тили. Ошол Кызыл Каяда бар, Ноокат шаарында бар, Кадамжайда бар, Жалал Абадта бар, анан ошто 2 жерде детский атайын детский учебный центрибиз бар. Пландарыбыз ошого кайра 2 учебный центр, детский учебный центр, анан Кара Сууга бир чоңдор үчүн дагы бир учебный центр ачалы деп пландаштырып атабыз. Абдан жакшы. Анда урматтуу көрөрмандар, ушул жерге келип сиздер да окусаңыздар болот. Таза абада шаардын үстүн толугу менен көргөнчө окууну дагы улантып кетесиздер. Биз маегибизди улантабыз, анда астыга түшөлү. Айтсаңыз, ошол Калпак англис тили академиясына мугалимдерди кандай кабыл аласыздар жана мугалимдердин тажрыйбасы кандай болуш керек? Ошол жөнүндө суроо берейин.
Бизге кабыл алган мугалимдерибиз баардыгы тажрыйбалуу мугалимдер. Алар келгенде биринчиден биздин өзүбүздүн окуу программанын баардыгын окутуп түшүндүрүп беребиз. Андан кийин алар ошол TESOL программасын окуш керек. Ошол TESOLдун сертификатын алгандан кийин анан биз менен контракт түзүп, бизде иштеп баштайт. Ал деген өтө маанилүү, себеби ошол 8 модулдан турат, 120 сааттык сертификат берилет. Анда ошол сабакты кантип өтүш керек, окуучуларга кандай мамиле жасаш керек, ошол темаларды кантип түшүндүрүп бериш керек, ошолор боюнча кенен түшүндүрүлгөн. Себеби көп адам академияга окуучусун же болбосо баласын жөнөтүп атса, биринчи мугалимди карашат экен да. Ошондуктан мугалимдин тажрыйбасы жакшы болуш керек го дейм. Абдан жакшы, сиздерде анда бардык мүмкүнчүлүктөр каралыптыр. Сонун бир маек болду. Аягында эркин микрофон берели. Сиз англис тилчи мугалимсиз, өзүңүз? Анда биздин кыргызстандыктарга, жалпы көрөрмандарга англисче бир каалоо тилек айтып, анан эфирди жыйынтыктасак. Мырзага болсо кыргыз тилин берели, кыргыз тилинде же болбосо англис тилде болсо деле бир сонун каалоо тилектер менен эфирди жыйынтыктап берели. It's never late to study. It's already time to study in English language. And come to Kalpak English Academy and join us and improve your own English skills. I have some advice for students. You should study English not only in the course, but also in your own life. You should read some books in English, some articles. You should watch TV in English. You can only learn English by surrounding your life with English. Чоң рахмат. Маек куруп бергениңиздерге Алла разы болсун. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым ушундай мыкты инсандарды окутуп чыгара бериңиздер. Маектешкенибизге кубанычтабыз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Сиздер үчүн Калпак англис тили академиясы боюнча сонун бир маалыматтарды жеткирдик деп ойлойм. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.